илгери батырлар ир сайышка чыгып жеңилип калганда үйүнөн чыкпай, боз үйдөн чыкпай, куса болуп өлүп калышканга чейин барганда баягы намыс бардыгынан бийик турат. Бес кылганда тамак жөнүндө кыялданасың да, тамак жесем деп. Ал мезгилде дүшөс авторитет болчу, бирок Алланын бергени болсо, албетте 15 болсо 15 болобу деле болгум келет. Мында кайсы жерге барсам мен жашап кетем деген менде эмем бар болчу да. Гороскоп боюнча кимсиз? Барганда эле ошол клеткага салып бердим. Күчтүү 5 бала менен салды. 5 бала мен дем албай мышташам, алар дем алып мышташ. Туруп эле анан баягы сабап баштадым. Тиги качып жүрөт, рингде айланып. Мен бакырып алганмын. Сезди да, эме күч. Мен алдыга койгон максатыма көбүрөөк сагынам да. Мен артты карай кетким келбейт, наоборот, ошо алдына карай ошо пикти көргүм келет да өзүмдү. Достор, менин YouTube каналым катталуучулары, аты-жөнүм Назира Бердиғулова. Менин каналыма кош келипсиздер. Бүгүн биздин программабызда адаттагыдай сиздер сурангандай, жана биз сиздерге дайыма аткарып келебиз суранычыңыздарды, чемпионубуз Бусурманкул келип отурат. Анда келиңиздер, саламдашалы. Бусурманкул, саламатсызбы? Саламатсызбы? Кутмандуу күнүңүз менен. Кечтер рахмат. Кандайсыз? Жакшы, рахмат. Баары жакшы. Чемпиондук менен. Чоң рахмат. Колду жууп алды элек мейлим. Сиз экөөңүз эле жейсиз бул тамакты. Баары өзүнүн жеңиши. Рахмат. Эмне тамак жасайсыз бүгүн? Бүгүн пирожок жасайлы. Ал үчүн бизге эмне керек? Ал үчүн бизге мына эт, картошка, пияз, сабиз, лук, ушундай. Огурчу, помидор тоже бар экен. Жакшы, эмне жасайм мен? Эмне кылып жардам бериңизби? Сиз азыр пияз, картошка арчып бериңиз. Мен этти турай берейин анда, Сиздин жардамыңызсыз даамдуу болбой калат. Макул, кичине колун тийгизейин, Ооба. Бусурманкул, кандай жүрөсүз? Жакшы, рахмат. Сиздин чемпиондугуңуз биз үчүн аябай чоң жаңылык болду. Анын үстүнө жана Токио менен дагы дал келип калбадыбы? Кандай сезимдер? Сезимдер аябай жакшы. Эми негизинен баягы бул жеңиштин сезимин сөз менен айтып бүтүрө албайсың, жеткире албайсың. Жалпысынан жакшы. Ошол Токио Олимпиадасындагы биздин баатырларга, кыздарыбызга терең таазим. Алар менен кошулуп мен дагы ушул элибизди биргеликте кубанткандыма кубанычтамын өзүм дагы. Негизи канча айым ашык? Ыраазымын. Сиздерге сунуш канча айым мурун келди? Деги билчиңиздерби, канча айым ашыктыңыз? Ушу Краснодар шаарында болуп өткөн беттештен кийин эле келген сунуш. Чемпиондукурга деп. Анан ошол такташып атып, бир 3 айдай дайындандык бул беттешке. Пандемияга байланыштуу сырт жака чыга алган жокмун. Машыгууга. Өз жерибизде эле машыктык. Бойго бир ай калганда Чолпон Ата шаарына барып, ошол жактан машыгып үйрөнүү сборун өтүп аттык. Ал жакта агайларым, ушул Кенжебек агай, Александр Воинов, Хусейнович агайыбыз, жана ошондой эле кыргыздын менмин деген ушул мушкер жигиттери жардам берип атты. Инилерим бар болчу. Жалпысынан орусча айтканда моральный климат деп коет. Ошо моральный климат мага создавать этип бериштилер. Подготовка жакшы өттү аябай. Ушундай чакыруулар сизге бат-баттан келип турабы? Сунуштар. Эми ал контрактка жараша болот. Мисалы үчүн Eagles FC менен контрактты түзүп атканда дагы ошол андан мурун мен M1 Global уюмунда мушташат элем го. Российский промоушнда. M1 Global уюму токтоп калганына байланыштуу Eagles FC менен. Ал M1 Global менен контракт үстөгөндө срогу бүтүп калды. Андан кийин ушул Eagles FC'ден сунуш келип атты. Башка организациялардан да чынын айтканда келип аткан. Командабыз менен, агайлар менен, менеджерибиз менен баарыбыз топтолуп, ушул Eagles FC'нин берген контрагына туура көрүп, чечим кабыл алып, ушул жака мушташып калдым да. Жеңиштин даамы кандай экен? Мындай сүрөттөп берсеңиз 2-3 сөз менен. Ар бир адамда коркунуч сезим болот. Бирок ошол коркунуч сезимди жеңе билүү зарыл. Жеңилип каламбы,
деген коркунуч сезим болот. Албетте кайсы эле спортсмен болбосун, ал ден соолугунан дагы ошол жеңилип каламбы деген коркунуч көбүрөөк басымдуулук кылат. Ден соолуктан жаракат алып калам дегенден дагы. Ошон үчүн баягы баатырлар илгери баатырлар ир сайышка чыгып жеңилип калганда үйүнөн чыкпай, боз үйдөн чыкпай, куса болуп өлүп калышканга чейин барган да. Ошондой баягы намыс бардыгынан бийик турат деген сөз бул. Эми намыска бийик турганда ошо эли журтуңдун сүйүнүп аткандыгы, жакындарыңдын сүйүнүп аткандыгы, ошолордун кубанычы бизге кубаныч. Бир кандайдыр сөз менен айтпай турган, айта албай турган сезим тартуулашат да. Демек, жеңиштин даамы таттуу турбайбы? Албетте, албетте. Анан мындай суроо, мен сиздин окуяңызды билем, кантип борборго келип калганыңыз. Анан менин каналымдын катталуучуларына дагы сиз бир мындай мотивация катары айтып кетсеңиз. Кантип борборго келдиңиз, кантип бусурманкул болдуңуз. Ойлойм, аларга да кызык болсо керек. Деги эле ушул спортко кантип келип калдыңыз? Бул кичинекейиңизден бери барбы? Эми кичинекей кезде эле баягы кыялдануу башталат экен. Мен ушу кыялымда мыкты спортчу болсом, жакшы спортчу болсом деп кыялданып. Кимди көрдүңүз эле ошондо? Эми ошол биздин убакта чын айтканда мен кичинекей мезгилде кинолордон көп көрчүк да, дисктерден. Ал мезгилде Брюс Линин кинолорун көрчүк, Мухаммед Алинин бойлорун көрчүк. Анан Федор Емельяненко мышташчы биздин убакта, Прайд ушул жанагы Кен Веласкес, Кевин Ренделман, Шеймрак дегендер бар болчу, ошолордун бойлорун көрүп, мен кичинекей мезгилдечи. Анан чындап эле баягы бушидо деген жакшы спорттун түрү бар, ошолорду көрүп спортсмен болгум келип, аябай мындай ошолордун катарын толуктагым келчү да. Анан ошентип жүрүп, орто мектепте аяктап эле колума Кыргыз Республикасынын жарааны деген паспорт алгандан кийин эле анан Бишкекке карай качтык да анан. Кантип качтыңыз? Ата энеңизге айтпай качып кеттиңиз? Албетте, себеп дегенде баягы биз жакта өзүбүздүн салт санаа деген бар. Салт санаа болгондо эмне? Үйлөнтүп калтырып коеюн деп элесизби? Эми салт санаа бизде кичинекей үйдүн кичинекейи үйүндө калыш керек, ата энесин багып, малын карап, үй тиричиликтерин жасап, ушундай. Анан эми мен деле байкаштырып туруп, ошол сөздү ата энеме айта элек деп мурда качтым да. Албетте. 18 болсом керек эле. Эчтеке. Эметчи, борбордо барып эле таанышыңыз, билишиңиз, тууган урук дегенде кимдин келип жашадыңыз анан? Мындай сиз тосолгон киши бар беле побегтен? Эми побегтен мындай болгон, эми менин бир чоң агаларым биякта болчу, бирок баягы связь жок болчу ал мезгилдечи алар мененчи. Анан билет элем ушу рабочий городок деген жерде жашаарын эле эсимде бар болчу да. Коюңузчу. Ооба да, башка эч связь жок болчу. Анан ошол рабочий городокто жашайт экен, ушундай деген райондо жашайт экен деп укчумун да. Рабочийге келип эми көп күндөр өттү, албетте. Келгенде ошол айылдан чыкканда эле эсимде, ошол мезгилде 2000 сом менен чыкканмын да айылданчы. Анан чыгып келип бир футболка алганмынбы, ушундай бир футболка, бир душес. Ал мезгилде душес авторитет болчу, бирок. Анан праздниктен алып 1 килограмм. Айылдан келип эле шопинг кылдыңызбы? Да, Ошко келип. Ошко келип, да. Оштогу сөздү айтып атам да. Айылдан Ошко келип, анан үйдөгүлөр сураган каяка дегенде биздин райондун центрине жөнөдүм деп эле, райондун центрине келип, таксиге отуруп Ошко келип, Оштон анан. Демек бул ыялды көздөй сапар алып болгон турбайбы? Анан Оштон келсем, Оштон менин айылдаштарыма кезип калдым анчамчы. Анан айтып калыштылар, калбайсың, биякта тренировка кылбайсыңбы, ал бул, короче, жумуш. Жок, мен Бишкекке жөнөдүм деп анан. Бишкекке карай эч кимди тааныбай, билбей туруп анан Бишкекке карай келгем. Негизи спорт үчүн келгем. Шаарга спорт үчүн келип, жакшы спортчу болуу үчүн келгем. Кудайга шүгүр, ар кандай кыйынчылыктар болду, бирок бардыгын жеңип өтүп, Кудай буйруса. Кайсы күндөр эле мындай эсиңизде калып калды ошол күндө? Ачка калганыңызбы, же бирөөлөрдөн мушташ таяк жедиңизби, же бир эшикте калып калган күндөрүңүз, мындай ызаланып, мындай ичиңизде калып калган бир мындай
кээде ошону эстегенде башкача сезимдер болот го. Баягы өкүнүнө турган деле күндөр болгон жок, чынын айтсам, баарыга Кудайга Оор шүгүр. күндөр мисалы үчүн болот дейм. 2000 сом менен гана келсеңиз, бир нерсеге жетпей же бир мындай. Жо мен ушунчалык ишенчимин да, эч качан мындай талаада калып башка калам деп ойлобочу элем да. Эмнеге? Мындай даже билбейм, ушунча мындай өзүмө уверенность бар болчу да. Мындай кайсы жерге барсам мен жашап кетем деген менде эме бар болчу да. Гороскоп боюнча кимсиз? Анан мына мисалы кайсы жерге барсам ошол жерде жашап кетем деген менде уверенность бар болчу да. Негизи эле ошондойду жакшы көрөм. Мисалы үчүн Швеция өлкөсүнө дагы эч билбей туруп эле кетип калганмын да. Тиякта бир досум менен кабарлаштык. Анан билгем Литвага машинага машина алганга барышарынчы. Через Литвага бардым. Биринчи Турцияга учуп бардым. Турциядан сен каяка баратасың деди. Литвага баратам дедим. Анан ал жакта допрос кылышат. Орусча сүйлөсөм, мен ал мезгилде эми кандай десем, мен билбейт элем да политиканычы. Орусча сүйлөсөң ата жаман көрөт экен. Наоборот, кыргызча сүйлөсөң түшүнмөк экен да ошондочу. Орусча сүйлөдүңүз. Орусча сүйлөп көрсөм окшошпады, анан кыргызча айттым, мен кетип атам мен, ушундай деп. Анан ал жактан кичине кармап, анан ал жактан кое берди. Бирок мына удачный эле да. Литвага кирдим. Дайыма жолдоруңуз ачык эле болуп турат экен. Кудайга шүгүр. Литвага кирип, Литвадан чыгып туруп автовокзалга барайын деп сурасам 10 евро деди, ушундай деди. Эми 10 евро биз үчүн чоң акча да. Не какой 10 евро деп мына карап турган элдерден сурасам, көргөзүп беришти могу жерде депчи. Жөө бастым. Жөө эле басып барып келдим, бир жарым саат 40 мүнөттөй бастым го. Жөө басып барып ал жактан автобуска билет алдым. Автобуска билет алып Латвияга бардым. Латвиядан түшүп калып, анан кийин ал жактан дагы ошол таксиге отуруп паромдон бардык. Анан паромго отуруп алып 18 саат Балтийский моряны сүзүп өттүм да. Латвиядан Швецияга чейин. Эми укмуш ал жака киргенден кийин эми тим эле паромго өмүрүмдө биринчи жолу кирип. Тил билбейсиз. Ал жакта жакшы мындай возрастный адамдар, Латвия, Литва бул СНГ болуп калган да, мурун Союздун курамында болгонуна байланыштуу орусча билет экендер. Жаштар болсо азыр Европага көбүрөөк таандык болгон үчүн англисче бүт эле. Анан жаштары билишпейт орусча. Анан возрастный адамдар менен орусча сүйлөшүп бардык. Анын ичинде там Ачта канча жашадыңыз? Биринчи барганда 1 ай жашадым, ошо менен 6 жолу бардым да. 2 ай, 3 айдан жашаган күндөр болду. Машыгууга? Машыгууга, ооба. Анан барганда ошо эң кызыгы барганда ошо Сабит деген досум бар, тосуп алды. Тосуп алып, анан прямой эле эмеге бардык, залга бардык. Залга барсак эле анан кийин жана Магди Шамес деген эме бар, менеджер, Густавсондун менеджери. Буся, welcome to деп эле киргизди. Анан кийин айтып калды, today 5 o'clock control sparring деди. Анан тиги досум айтты, бүгүн кечинде спарринг болот экен, сен эме кылат экен, проверять этет экен деп. Хорошо. Саат 11-де түштүм, 12-лерде залга бардык. Анан барып тамак ичип андай 2 болду. Уктай элекмин вообще мындай. Жол жүрүп канча чарчап барганмын да. Адаптация эчтемке жок. Барганда эле ошол клеткага салып бердим. Күчтүү 5 бала менен салды. 5 бала мен дем албай мышташам, алар дем алып мышташат. Анан ошентип ошолорду өтүп, ошол жерден айтты. Эгерде Бусурманкул ушул 5-өөнөн өтө турган болсоң, каласың биякта жатакана бесплатный, тренировкаң бесплатный, экипировкаң бесплатный, тамак аш полностью жардам беребиз. Эгерде сен өзүңдү мүмкүнчүлүк түзүп берди. Эгерде утулуп калсаң, уже сен кеттиң деди. Дин сага жардам бере албайбыз деди. Хорошо дедим, анан чыктым, бирөөсүн уттум, экинчисин уттум, үчүнчүсү чарчай баштадым, вообще чарчап калдым. Анан үчүнчүсүн, төртүнчүсүн вообще төртүнчүсү мен мындай равный чыктым. Бешинчисинде бир Никлас Бетстром деген швециялык UFC-шник бар. Анан экөөсү чыгып калып, анан кийин мени көтөрүп чалып, үстүмө чыгып алып, ушунча сабап атат. Баягы жерден Сабит досум айтып атат да, тур деп атат. Вставай, говорит, это твой шанс, дейт. Или ты домой отправляешься, или ты остаешься здесь. Анан ал уйгур жигит, анан орусча сүйлөп атат да ошентип. Анан бир маалда Кудайдан келди, күч келди, мындайдан алып туруп эле үстүмдөн ыргыттым. Ыргытып туруп эле анан баягы сабап баштадым. Тиги качып жүрөт, рингде айланып, мен бакырып алганмын. Сезди да, сиз эме күч пайда болуп кеткен окшойт. Ал да чарчап калды, үстүмдөн уруп атып чарчады. Анан баягы действительно андай бакырып, баары бир болот го. Ошондой бакырып уруп атам.
качып жөнөдүм мында рингде анча кубалап жүрөм жанаш. 1,5 мүнөттөн кийин да ошондой бой алып бардык. Бой алып барып бүткөндөн кийин вообще болбой калдым. 25 мүнөт мушташ оор да негизи. Тем более свежий балдар менен. Ооба дейм, жол жүрүп 8 саат эмен жинакы. Ай, суунун үстүндө. 15 саат суудун үстүндө бияктан канча там? Турцияга учтум, Латвия, Литва, ошолордун баары анан. Кичине эле айткандай. Оор болду. Ошол оор күндөрдө. Ооба. Ошону уткансыз. Анан утуп туруп, анан ошол жерден жана Андреас деген тренер бар. Алар карасам кол чаап уже күлүп эме болуп калышыптыр анан. Сабит кирип эле красавчик, молодец, анамына деди. Анан бир маалда ошол менеджер келип айтты. У тебя техника средний дейт. Которуп атат да. Но у тебя сердце большое дейт. Батырдын жүрөгү бар экен сенде деп атат да. Так что ты остаешься дейт. Будем тебе помогать дейт. Ошо мен калып кеттим ошо. Ай, батыр жүрөк сиз бар эми отун жагыңыз. Все, мон до конца арчып коюмбу или как там? Хорошо. Сиз отун жагыңыз, мен буларды жууп алып барайын. Биринчи картошканы майга кууруп алабыз, Ооба, ошондой кылабыз. Картошканы биринчи майга кууруйбуз. Картошка бүткөндөн кийин эт салабыз. Назиреже эми азыр май даяр. Бизде кызып калды. Картошкабызды боорсоктой кылып, кыпкызыл кылып кууруп алабыз. Сонун негизи эле айтсаңыз, кандай тамактар сиздин табитиңизге жагат? Эркек болгондон кийин баягы кыргыздын канында бар экен. Эт жеп, ата бабабыз эт жеп келген. Эттүү тамактарды жакшы көрөм. Бирок майга көп жакын эмесмин. Ошо кара эттерди айрыкча ушул жылкынын этин, топоздун этин ошондой эттерди жакшы көрөм. Анан тамакка жакынсызбы? Жок. Тамак. Анча жок. Ушу эт, анан суп. Европейский эмелерди жакшы көрөм. Бул негизи сиздин машыгууңузга жакшы, же сиз айылда жүргөндө эле европейский тамакка жакын белеңиз? Жок, чын айтканда диетага көп этти деле ашыкча жесең уже нормасынан өткөндөн кийин ол албетте организм кыйналат. Анан спортто болсо албетте аралаштырыш керек, кызыл эт, ак эт кылыпчы, мисалы үчүн тооктун этин, балык, анан арасында ошондой уйдун этин, жылкынын этин, чучук аралаштырып туруш керек. Эгерде постоянно эле бир тамакты жей берсең болбойт. Ошонун баарын билиш керек да. Могу кызыл эт, уйдун эти мисалы үчүн белок. Бул биздин булчундарыбызды камсыз кылтырат жана күч берет. Жылкынын эти дагы ошондой. Балыктын этинде фосфор көп. Мисалы үчүн алсак энергия берет. Демек ар бир тамактын өзүнүн пайдасы бар турбайбы? Да, ушундай. Тооктун эти болсо бул жеңил белок да. Бат организмге сиңет, анан кийин күчтүүлүгү дагы ошондой бат эле эме болот да. Бат сиңип, бат күч берип, анан бат кетет. Бул тяжелый да. Жай кирет, жай сиңет, күчү дагы ошондой болуп калат. Демек сиз туура тамактануудан дагы билет эмессизби? Уйдун этин, дейле койдун этин кайсы учурларда жеш керек? Биз кыргыздар билесиз го, түнкү 11-12-де деле бишбарак жей беребиз. Ооба. Көбүнчө обедте түшкү тамак. Плотный тамак болуш керек. Анан эми кечкисин ушул желательно суп, анан жанагындай балыктын этин, тооктун этин жесе жакшыраак. Жакшы. Мындай суройм. Кандай айымдар жагат сизге? Айымдар айтпай эле койбоймун. Жок, бул суроо келген себеби сиздин жубайыңыз бар экенин мен билемин. Ошол жака каратабыз да. Болду. Эми жашоо ушундай жараткан өзү буйруп коет экен, нике кайыптап коюп. Бардык нерсе жуу менен. Ооба, ар бир нерсе жуу менен. Күнү менен. Да? Ооба. Ошого. Андай мырза дагы жалгыз болбош керек. Сөзсүз түрдө. Мындай боло, албаны алып чыга берейин болду, э? Да, болду. Жөнөкөй жардамыңызга рахмат. Анан албетте эми адамдын эң негизи эле баягы адамдын адамдык жагына караш керек. Эң биринчи сулуулугу, жан дүйнөсүнүн сулуулугуна караш керек да. Иманына албетте. Анан жашоодо тирик болуш керек да, жана айтып атпадыкпы? Тирик болуш керек мындай.
живой ракты коебуз. Эми ошол бири-бирин түшүнүп билип. Келинчегиңизден каяктан тааныштыңыз? Шаардан Бишкектен. Кайсыл тармакта иш кылчу? Азыр иш кылбайт да? Аз иш кылбайт, жок, иш кылбайт. Келинчегим өзү профессиясы тиш дарылайт да. Тишиңиз дарылап таанышып калдыңызбы? Жок, бирок тишимди көп эле дарылап берип атты, мындай. Чистка кылып. Анан азыр эми үйдө балдар бар. Балдарды карап үйдө эле. Ошондо кантип тааныштыңыз? Мен келинчегимдин байкеси дагы спортсмен, спортчу болот. 2015-жылы ошол экөөбүз беттеште келишип калганбыз да. Анан ошол беттештен кийин эле 1-2 айдан кийин ошо келинчегим биз таанышып калдык. Ошондо айтып калды анан сиз менин акем менен согушкан элеңиз депчи. Анан мындай эле сүйлөшүп каласың го мындай. Обычно эле. Анан ошентип жүрүп анан көңүлгө туура келип. Анан үйлөнүп калдыңыздар. Анан үйлөнүп калдык. 2 балам бар. Мына картошкабыз дагы кып-кызыл болуп, жана айткандай боорсоктой болуп өстү. Азыр бунун артынан эт салабызбы? Эт салабыз. Жардам берейинби өзүңүз? Жок, өзүм эле кылам. Келинчегиңиз кандай сапаттар менен сизди арбап алды? Эми келинчегим биринчиден ыймандуу, анан ушу күйүмдүү мени түшүнө билет. Эң башкысы спортто бул сени түшүнгөн адамдар керек да. Көбүнчө мен аларга эмес, алар мени карашырга туура келет. Ошон үчүн мен үй бүлөмдү, балдарымды, мени үйдө жакшы мамиле кылып, карап, кам көрүп турат. Келинчегим жакшы, ыраазымын. Мен ыраазы болсом 5ке кирет да. Мына азыр этибизди дагы кууруп алдык. Азыр картошкаларды үстүнөн тизип туруп, үстүнөн сууну куябыз, анан демдеп коебуз. Азыр буну 40 мүнөттөн 1 саатка чейин демдеп коюшубуз керек. Достор, маегибизде биз чай үстүнө улантууну чечтик, тамагыбыз демделип бышкыча. Кандай пландарыңыз бар? Үй бүлөңүз менен көл жеке барай саласызбы, же айылга барып бата алып келесизби, же чакыруулар болуп калып кайра эле машыгууну баштадыңыздарбы? Пландар чынын айтсам көп. Азыр ошол съемкалар болду да. Анан албетте баягы подготовка учурунда көп жүрүп, спорттон сырткары дагы жумуштар болот экен албетте. Үй бүлөлүк, жеке жумуштар, ошолор менен азыр бүтпөй калган жумуштар менен алек болуп атам. Жолугушуулар, коноктосуу, конокко баруу, баягы адам менен адам болгондон кийин ар бир баягы көңүл бурулбай калган жерлерге көңүл буруп, ошондой процесс болуп атат. Анан эң негизгиси бул өз калыбына келүү биздин спортто. Азыр ошо машыгууну баштай элекмин, пока өз калыбыма келип атам. Анча-мынча жаракаттарды, көп деле чоң жаракат жок, бирок ошондой болсо дагы майда келген жаракаттарды өз калыбына келтирип атабыз. Канча убакта деги ушул адам өзүнө келет? Албетте, мен биздин спортто чоң вес куу көп болот. Мисалы үчүн 14-13 килограмм вес куудум. Бул өзүнө келүү үчүн көп убакытты талап кылат негизинен. Но бойдон кийин азыр мисалы үчүн 1 жума болоюн деп калды. Буюрса, дагы бир 10 күндүн ичинде толук өз калыбыма келем деп ойлойм. Эмне жөнүндө кыялдыңыз? Мындай ыңгайсыз суроолор көп болот экен. Неге? Келиңиз кыялданып көрөлү. Кыялданалы. Сиз мындай машыгып жүрүп, сиздердин эмеңиздер, тамагыңыздар да бөлөк го, анан мен сизди мындай
эс алдыргым келип атат да. Мен сизди эс алсын деп атам. Ошон үчүн сизге тамак бышырттым. Мындай байкасам баардык эле интервьюңузда мындай эме дейсиз да, напряженныйсыз, күрөшкө келгендейсиз да. Ошондуктан мен сиз ошо эфирмен чакырган сайын мындай сизди эс алсын дедим. Мынакей биз Барвила эс алуу борборунда отурабыз, мынакей бул жакта шыркырап суу агып атат, мына казан ыстык тамак демделип атат. Эс алыңыз ошо. Эмнелер жөнүндө кыялданасыз? Кыялдануу кыялымда көп кыялдануулар бар. Анан бес кылганда тамак жөнүндө кыялданасың да, тамак жесем деп. Тамак жегенден кийин ал дагы баягы кызыксыз болуп калат дегендей. Ошондой эле балким убага келгенде биздин кыялдар да канча мынча орундалганда уже ал жөнүндө кыялданбай каласың да. Сиз эгерде алып баруучу болсоңуз, мага кандай суроо берет элеңиз? Алып баруучу болсом, сиз мага кандай суроо берет элеңиз? Сиздин коногуңуз Назира айым. Мага кандай суроо берет элеңиз? Жашоодогу эң башкы максатыңыз эмне? Ошону билгим келет эле. Жашоодо максатым аркаман туура, жакшы балдарды калтыруу. Ыймандуу, тартиптүү, эл керегине жараган, мыкты балдарды тарбиялап, өстүрүп артыман калтыргым келет да. Ошондой неберелерди, анткени жашоодогу чоң максат, мен ойлойм, бул тарбиялуу балдарды өзүң артында калтыруу. Эртең күн өтүп баратканда сага учурашса ассаламу алейкум десе, бул жана Назира эженин баласы го. Ушундай сонун болуп чоңойгон турбайбы, ай кантип, ушундай сыяктуу деп ойлойм да. Артыңан тарбиялуу балдарды, анткени сенин эч ким сурабайт, сен кандай машина айдадың, кандай үйдө жашадың. Эгерде сенин балдарың тарбиялуу, ыймансыз болуп чыкса, бул эң чоң катачылык болот да. Сен тапкан байлыгың жөн эле бир тыйын эле болуп калат да. Ошондуктан айтып коюшат го, кашыктап чогулткан баркыңды чачып албаш керек да. Артыман тарбиялуу балдарды калтыргым келет. Эң жакшы. Дагы сөйлөсөм болобу дейсиз? Өтө жакшы маанилүү эме экен. Бул динибизде дагы, каада салтыбызда дагы башкы ролдорду ойнойт деп эсептейм. Канча балалуу болгуңуз келет өзүңүз? 15 деп коеюн. Сиз баатыр ата болгуңуз келет турбайбы? Эмнеге андай кыял? Эмне тамашалап койдуңуз? Жок, тамаша эмес. Алланын бергени болсо, албетте 15 болсо 15 бала деле болгум келет. Себеп дегенде канчалык артыңда жакшы көп тукум калса, ошончолук мен ойлойм, сенин урпагың дагы, анан кыргыз элибиз дагы көбөйөт. Анан биздин пайгамбарыбыз дагы айткандай, көбөйгүлө үммөтүмдүн көпчүлүгү менен сыймыктанам деген да. Ошол сүннөткө дагы амал кылган болобуз да. Кандай ырларды угасыз? Көбүнчө мен жай ырларды укуганды жакшы көрөм. Муңдуу же кандай? Жок. Мааниси барбы? Маанисине көп басым жасайм. Биринчи эле сөзүн, баягы музыкасынан дагы сөзүнө. Мына Турдакын Ниязалиев деген агабыз жакшы бир баягы көкбөрү жөнүндө ыр жазыптыр. Анан ошол ырын кайталап угуп калдым. Аябай маанисине басым жасап. Аябай мааниси жакшы экен. Мындай аны уксаң, ушу көкбөрүдө жүргөндө эле элестетет экенсиң да. Мен ошондой ырларды өтө жакшы көрөм. Андан сырткары чет ырларынан дагы ошол мисалы үчүн турецкий ырлар болуп калат, арабский ырлар болуп калат. Мындай жай, анан кийин болуп өткөн, артыңда болуп өткөн нерсени элестете турган, жана алдыңда боло турганга мотивация бере турган ырларды жакшы көрөм да. Ушундай эмнегедир мага мындай келип калат кайра. Себеп дегенде биз артыбызды карабасак алдыбызды көрө албайбыз да. Артыбызда кандай нерсе болуп өттү, алдыбызда ошондон анализ чыгарып туруп, анан алдына карай умтулушубуз керек. Ошондой. Канча бир туугансыз? 8. Канчанчысыз? Мен 7-чисимин. Алар дагы спортко машыкканды жакшы? Жок, жок. Биздин үй бүлөдө мен эле спортсмен. Башкалар кандай кызматтарда? Агам бар, эң чоң эжем бар биринчи. Ал ошол турмушта 5-6 баласы бар. Жакшы үй бүлөсү менен ошо биздин райондо жашашаттар. Андан кийин агам бар, ал строитель. Андан кийин дагы 2 агам бар, алар ошол айылда
бирөөсү дыйкан чарба менен алектенет, бирөөсү дагы ошол дыйканчылык, мал чарба ушундай. Андан кийинки 2 агам бар. Алар военный. Мындай биздин өлкөбүздө коогалаң болгондо дагы ошол жактарда барып өлкөбүздү коргоп туруп берип, мындай патриот жакшы жигиттер. Бири биледе чоңоюп, бир төшөктө жатып, эртең менен туруп тамак ичип, бири-бириңиздердин кийимиңизди кийип, чоңоюп, көчөнүн чаңын баскан күндөр сагынасызбы? Ошол кезде мындай чоң болгум келе берет кыз, ошондой эле чоңойсом, мен мындай болом деп, кээде мындай бала бойдон эле жүрүрсөм болмок экен, чоңой бой деген болот. Сагынасызбы балалыкты? Мен албетте сагынасың, бирок мен алдыга койгон максатыма көбүрөөк сагынам да. Мен ошол өзгөчөлүгүм кандайдыр, мен мындан, например, пик мезгилдерди сагынам да. Вот, например, 35 жаш, например, 40 жаш. Бусурманкул кандай адам болот? Өзүмдү элестетип, анан ошол убакытты сагынам да, ошол убак мага качан келет экен депчи. Мен артты карай кетким келбейт, наоборот, ошо алдына карай ошо пикти көргүм келет да өзүмдүнчү. 40 жашта Бусурманкул кандай болду экен? Элестетип көрөлүчү. Сиз ушинтип, Кудай буйрса, сиз 40та болгондо мен Кудай буйрса 43-44. Ушундай болуп калат экен да? Примерно. Сизди сөзсүз түрдө чакырып дагы ушундай маек кылабыз да, ошол айтсаңыз, кандай болот Бусурманкул ошондо? Ал мезгилде менин оюм карьерамды уже, спорттук карьерамды жаап, анан бир коомго пайдалуу, пайда алып келе тургандай, таасир алып келе тургандай, пайдалуу таасир алып келе тургандай инсан катары көргүм келет. Анан эң башкысы баягы бул адам бойдон калуу. Менин артымдан жакшы балдар өсүп чыгып, шакирттерим чыгып, анан бир мындай артыңдан адам армия ээрчиш үчүн, мындайча айтканда, полководецтердин да сөзү бар да. Сен биринчиден ыйманың болуш керек, диниң болуш керек. Экинчиден чынчыл болушуң керек. Үчүнчүдөн сөзүңө бек турушуң керек. Ушул сапаттарды карманышың керек да. Адилеттүүлүк да. Анан албетте анын ичинде баягы кош мүнөздүүлүк, сөзгө чеберчилик, ошонун баардыгын камтысам, бир мындай бир акыл топтотуп, башка өсүп келаткан балдарга, жаш муундарга мындай бир жакшы кеңешимди айта турган инсан болсом дейм да. Менин катталуучуларыма кандай каалоо тилек айтат элеңиз? Катталуучуларыңызга албетте биринчиден көпчүлүгү биздин мекендештер го деп ойлойм. Жергиликтүү мекенибизде тынччылык, аманчылык болсун. Ар бир ошол Назира айымдын катталуучуларына ден соолук, үй бүлөлүк бакыт, дайыма адам бойдон калыңыздар. Анан эң башкысы ыйманыңыздар, ден соолугуңуздар бек болсун. Ынтымакта бололу. Тамагыбыз бушта окшойт, барып алып чыгып дамдап көрөлү. Образга кирип кеттик го. Жүрүңүз сонда. Всё, кеттик. Достор, Бусурманкул мырза экөөбүз даярдаган мынакей пирожок тамагыбыз дагы даяр болуп калыпты. Келинсең чогуу дамдап көрөлү. Баарыңыздарды дамдап көрүүгө чакырабыз. Кана, бисмилла. Биз салдык, канеке. Сиз эми бизде эркектер биринчи алат. Албетте. Кана, бисмилла. Мен окумуш болгон го. Бир эле спортто эмес, ашкананы дагы катырап турбайсызбы? Колуңузга береке. Келинчегиң сүйүнсө керек, күнүгө дамдуу тамактарды жеп. Достор, албетте мен көп тамак жасабаймын үйдө. Ошон үчүн мага Назира эжекебиз жардам берди. Чоң рахмат. Көргөзүп турду, бирок айткандарын кылып жасаганга аракет кылдым. Аябай сонун болуптур. Аябай дамдуу, картошка түмүнө чынында эле борсоктой сонун болуп бышыптыр. Сиздер дагы үйүңүздөрдөн ушинтип жасап жесеңиздер болот, сонун болуптур.
Тамак аябай дамдуу болуптур. Сиздер дагы үй бүлөңүздөргө ушундай мүчөлөрүнөн жасап берсеңиздер болот. Чында аябай дамдуу жана бат жасалат экен. Пирожок тамагын сөзсүз түрдө жасап көрүңүздөр. Эгерде жасаган болсоңуздар, анда сөзсүз түрдө Сырылкал мырзаны белгилеп коюңуздар Instagram баракчасынан. Анда сизге эркин микрофон, жалпы журтка калоо тилек айтсаңыз, эфирибизди жыйынтыктайлы. Биринчиден сизге чоң рахмат, ушундай чакырып. Өзгөчө маек болду. Өзгөчө маек болду, сонун маек болду. Ачык. Жалпы мекендештериме, жалпы кыргыз элиме ар дайым бакубаттуулук, ден соолук, тынчтык, өнүгүп өсүү каалайм. Ар дайым ынтымагыбыз бекем болсун. Ушундай көп жетишкендиктерге жетишип жүрө берели. Алга Кыргызстан. Чоң рахмат сизге. Ийгилик каалайбыз, ден соолук каалайбыз. Анан Кудай буйрса, сиз 40 жашка толгондо мен сөзсүз түрдө сизди интервью алам. Албетте, ага чейин эле алып каларсыз. Кудай буйрса, көрүшкөнчө, кыялдарыңыз достор. орундалсын. Достор, көрүшкөнчө Атыжаным Назира Бердиғулова YouTube каналыма катталып, комментарий калтырууну унутпаңыздар. Көрүшөбүз.